Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly ilim süyücüler. Bugün bismillah dep Huday dep İbn Atoillah Sekandari rahmatullahi aleyhiye tanıdık Hikamul Atoiyya, Atoiyya'nın danışman sözleri degen çakan bir kitapçesine Zalqar alım Muhammad Said Ramazan Buti rahimahullah şarh жазган. Алгач 5 том болгон, кийин Дамасктагы Дарул Фикр деген китепкана аны 4 том кылып оңдоп түзөп кайра чыгарган. Ошол 4 томдук шарх жазган. Но ошондон баштайбыз. Мухаммад Саид Рамазан Бути айтат, Ибн Атоилла Сакандаридин Хикамул Атоиясын ачып окуп, Ибн Атоийя максат кылган, мурат кылган маанини мен түшүнө алган жокмун дейт. Менин даражам али бул китепти түшүнүүгө жетпейт экен деп кайра жыйыштыранга туура келди дейт. Кийин Алла Таала тоофик берип Египетке барып калдым. Кайыр шаарына барып калдым. Кайыр шаарында Ибн Атоилла Сакандари рахимахуллонун кабыры бар. Ал жерге зияратка барган мен дагы алхамдулилlah 2014-15 жылдары Ахмад Шариф устаз менен. Анан ошол кабырына зияратка барганга мүмкүнчүлүк болду дейт. Анан Кудай Таалага жалбарып, о жараткан Алла, ушул өзүң сүйгөн пендең Ибн Атоилла Сакандаридин урматына мунун жазган Хикамул Атоийя эмгегин мага түшүндүрчү деп дуа кылдым дейт. Жараткан Алла Таала дуамды кабыл кылды. Аллахка касам, мындан мурда чу дегенде эле мен түшүнө албай койгон эмгекти бир отуруш менен 17 бет шарх түшүндүрмө жаза алдым дейт да. Анан айтат, мен силерге мактанбаймын, карагылачы, мен өтө дакыйк, өтө дыккат, терең маанилерди сууруп чыктым мына бул хикматтан, карагылачы деп мен мактанбаймын. Аллахка касам, бул менин эмгегим эмес, бул Кудайым мага салган илхам дейт да. Сырттан караганда карасаң, бул илхамды даба кылып атат, олиялыкты даба кылып атат дегендей туюлушу мүмкүн бир караганда. Бирок Хикамул Атоияны чындап окуп чыксак, Рамазан Бути берген шархты чында эле илхам экендигине биз күбө болобуз. Алгач кириш сөзүн окуп коелу. Мухаммад Саид Рамазан Бути Алла Таалага мактоо айтуу менен баштаптыр. Менин тилимди, менин калемимди, анын динин элге жеткизгенге мүмкүнчүлүк берип койгон, жана анын шариатын элге үгүт насаат кылууга мүмкүнчүлүк берип койгон жараткан Аллага мактоолор болсун. Ошол заттан мага берген ушул сыйлыктарына ылайыктуу шүгүр келтирүүмө жардам берүүсүн сураймын. Жана бул дүйнөдө ыймандан кийинки эле эң кымбат белек бул Аллахтын ыраазычылыгы үчүн иш кылуу, ал үчүн иш кылуу, ыхластуулукту сураймын. Андан кийин анын кулу жана пайгамбары, элчилердин мөөрү, адам уулдарынын мырзасы пайгамбар Мухаммад алейхиссалату вассаламга салам жана салават анын үй бүлөсүнө жана аны ээрчиген бардыгына салам салават айтуу менен баштаптыр. Дагы жараткан Алла Таала мен алсыз болгондугума карабай, күчсүз болгондугума карабай, ылайыксыз жана татыксыз болгондугума карабастан Ибн Атоилянын ушул хикматтарын окууга мүмкүнчүлүк берди, ага түшүндүрмөлөрдү жазганга, элге сабак өткөнгө мүмкүнчүлүк берди. Эң алгач мен бул Ибн Атоилянын хикматтарына сабак берүүнү 1973 жылы Сириянын борбору Дамаск шаарындагы Санжакадар мечитинен баштаганмын. Кийин Танкис мечитинен уланттым. Кийин ошол эле шаардын Ыйман деген мечитинде уланттым дейт. Бир сыйра айлантып муну бүтүргөн ошол 1973 жылдары баштап бүтүргөн да. Анан экинчиси кайра ошол өлөөрүнө жакын 2010-2013 жылдар аралыгында кайра экинчи кругту берген да. Анан ошол убакыттан бери адамдар ар дүйнөнүн ар тарабынан, булуң бурчтан ушул китепти оозеки түрдө элдерге сабак айтуу менен гана чектелип калбастан, ушул сабакты китеп түрүндө жазып койсоңуз да көп пайда болмок деп булуң бурчтан ушундай бир сурануулар, мындай бир жанды койбогон абалда көп боло бергендигинен анан ушул шарх Алланын жардамы менен жазылды. Bir alım aytmakçı, "Law jazati salatu bi şey'in ghayril Qur'ani la jazat bi hikam ibn Ata'illah."
Алымдардын мындай бир сөзү бар экен: эгерде Аллахтын сөзү болгон Курандан башка нерсени тилават кылуу жайыз болгондо, биз Ибн Атоилланын ушул хикматын тилават кылмакпыз деген сөзү бар экен. Анан бул китеп ааламда кабыл кылынган. Бул китеп тууралуу жана китептин автору тууралуу Мухаммад Саид Рамазан Бухти мындай дейт: Хикамул Атоия, Атоиянын хикматтары, даанышман сөздөрү, Куран хадистен оргуп чыккан даанышман сөздөрүнүн автору Ибн Атоилла бул имам өз заманындагы аалымдар тараптан, үммөт тараптан Тажуддин, диндин таажысы деген лакапка ээ болгон. Өзүнүн аты Ахмад, атасынын аты Мухаммад, чоң атасынын аты Абдул Карим Ибн Атоилла. Атоилла деген Алланын тартуусу, Алланын бергени деген сөз. Ошо Алланын тартуусу деген бир лакапка ээ болгон. Искендериялык, Каирде кийинки эле борбордон кийинки эң чоң шаар Александрия деп коет. Искендерия деп коет арабча. Ошактык болгон, Малики мазхабын тутунган. 709-жылы кайтыш болгон. Хижраттын 709-жылы. Биз азыр хижраттын 1446 жылында турабыз. Жумадал Ула айында турабыз. Орозого болжол менен 4 айга жакын күн калды. Ошол хижраттын 709-жылы кайтыш болгон. 7-кылымдагы саналуу көзгө көрүнгөн дөша залкар аалымдардын бири болгон. Илим алууну ошо фыхтан илим алган, тафсирден илим алган, хадистен, араб тилинен, адабияттан, ошол эле Египеттеги чоң атактуу шейхтердин колунан илим алган. Соң илми жашоосун эми аны тарбиялык жактан мындай иш жүзүнө ашыруу иретинде тарикат, тасаввуф багытын менен жууруп баштаган. Тазкиятун нафс, нафсини Куранда тазкиятун нафс, нафсиңерди жаман илдеттерден аруулагыла, тазалагыла деген буйрукка ылайык эки улуу чоң аалымдын колунан тарбия алууну баштаган. Ал эки чоң улуу аалым шарият илимдерин негизи менен ошол жан дүйнөнү аруулоо, нафсини, жүрөктү жаман илдеттерден тазалоо илиминин усулун, основасын билген, яни шариятты дагы, тарикат, марифатты да билген эки улуу аалымдын колунан таалим тарбия алып баштаган. Анын бирөөсү шейх Абул Аббас Мурси Ахмад ибн Умар. Демек Абул Аббас Мурси деген шейхтен илим алып баштаган. Бул шейх өтө мол, терең илими менен катар ошол доордо өзүнүн олиялыгы менен, такыбалыгы менен, солихтиги менен дагы белгилүү болгон экен. Ал эми экинчи шейх болсо белгилүү биз угуп жүргөн Абул Хасан Аш-Шазили, Шазилия тарикатынын Али ибн Абдулла. Бул Шазилия тарикатынын эң биринчи булагы болгон. Ал экөөнүн бирөөсү, яны Абул Аббас Мурси устазы хижраттын 686-жылы кайтыш болсо, андан 30 жыл алдын хижраттын 656-жылы устазы Абул Хасан Аш-Шазили кайтыш болуп жатат. Мына ушундай эки роббани, захид, алим, олия устаз Ибн Атоиланын илими менен илими иш жүзүнө ашып, жан дүйнөсүнө, жүрөгүнө сиңүүсүнө ушул эки устаз негиз болгон дейт. Ибн Атоиланын ысмы ааламда ислам уламаларынын эң көрүнүктүү аалымдары деген сөз менен жаркырап белгилүү болгон. Жана Ибн Атоилла шариат илимдери менен гана чектелбестен, анын акыйкаты менен, анын маңызы менен дагы жуурулушкан бир аалым болгон. Шариаттын маңызы менен, анын данеги менен жуурулушканда адатта мындай нерсе инсанды нафсинин жана каалоонун жамандыктарынан куткарат. Аны менен инсан
Аллах Таала менен болгон сыдыктыктын, чынчылдыктын чокусуна жетет. Жана Алла Таалага толук ыраазы болот. Алла Таалага толук ишенет, ага толук тобокел кылат. Ошентип бул адам Азхар Шарифте шариат илимдеринен сабак берген өз убагында Ибн Атойланын кол астынан белгилүү көптөгөн чоң залкар аалымдар тарбияланып чыккан. Алардын бири имам Такийуддин ас-Субки рахматулла алей, ошондой эле имам Ал-Карафи рахматулла алей, ошо окшогон чоң залкар аалымдар бул адамдын колунан тарбия алып өсүп чыккан. Ибн Атойла качан адамдарга даават айтыш үчүн, үгүт насаат кылыш үчүн олтурганда мунун сөзү адамдардын жүрөктөрүнө чейин жетти дейт. Адамдардын жүрөктөрүн тешип кетчи дейт. Анткени себеби жашоосу Кудай менен аралашкан адамдын сөзү адатта ушундай болот экен да. Адамдын жүрөктөрүн тешип кетет экен да. Бир эле сөз сүйлөйт, ушунчалык таасири болот. Андай сөзү сен жарым саат сүйлөп дагы таасир кыла албайсың да. Анын сөзү ушунчалык таасирлүү болгон нафсилердин тиги тереңине чейин барып тиер эле дейт. Буга ким күбө болуп жатат? Буга өз кылымындагы үммөт, өз кылымындагы аалымдар жана өз кылымынан кийинки келген аалымдар, мазхабтары түрлүү болсо дагы, ичкен суулары түрлүү болсо дагы, методикалар башка болсо дагы, баардыгы бир ооздон Ибн Атойла ооба аалым болгон, олуя болгон, тарбиячы болгон, баш үстүбүзгө деп өз кылымындагы кийинки кылымдагы аалымдары жапа-тырмак буга күбө берген дейт. Анан бул Хикамул Атоия, бул китеп Алла Тааланын китебинен суурулуп чыккан. Пайгамбарыбыздын сүннөттөрүнөн суурулуп чыккан, оргуштап чыккан бир кичинекей китепче. Бул китепче 3 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүк таухиддин таухиддин огунда мусулмандын жан дүйнөсүнө шириктин көптөгөн жашыруун маанилеринин кээ бирөөсү кирип кетүүсүнөн сактай турган таухиддин огунда айланат. Экинчи бөлүгү болсо адеп ахлак, нафсини, жан дүйнөнү жаман илдет, кыял жоруктардан арулоо, тазалоонун огунда. Үчүнчүсү болсо жүрүм турум, жашоо образды оңдоонун огунда айланмакчы. Көптөгөн аалымдар түрлүү кылымдарда бул кичинекей, көлөмү кичинекей болгон, бирок пайдасы үлкөн, чоң болгон бул кичинекей китепчеге түшүндүрмө, шарх жазууга ар кылымдагы аалымдар ашыккан, шашылган. Анан көбүнчөсү эмне себептен бул китепчеге шарх берүүгө ашыккан да шашылган, андан таберик кылып, андан береке тилеп, табаррук үчүн. Ушул куттуу Хикамул Атоия үммөт тараптан, аалымдар тараптан кабыл кылынып жаткан болсо, бул асмандан кабыл болгон экен. Буга Аллах ыраазы болгон экен. Демек ошол Алла ыраазы болгон, үммөт кабыл кылган нерсеге мен дагы бир илешип калайын деп бир таберик үчүн, берекет тилөө максатында. Жана ушул Хикамул Атоиянын деминен, анын берекесинен бизге дагы деми, бизге дагы берекеси жетип калсын деген максатта. Өзгөчө ушул нерсе анык болгон экен. Азхар Шарифтеги көптөгөн илим алуучулардын жашоосунун маңызын жакшырткан экен, жашоосунун маңызы, жашоосу жакшы демге келген экен. Ушул Хикамул Атоиянын хикматтары менен, анын деми менен, анын берекеси менен Азхар Шарифте окуган көптөгөн илим алуучулардын жашоосунун маңызы жакшырган экен. Мына ошого күбө болгон көптөгөн аалымдар, алар дагы буга шарх жазууга ашыккан дейт. Мына ошол шархтардын бири Мухаммад Саид Рамазан Бутыйдын шархы болуп жатат. Ибн Атоиланын хикматы жана тасаввуф тууралуу. Кээ бир адамдар айтышы мүмкүн. Бул хикматтарды, ушул хикматтардан сабак берем деп бел байлап калыпсың. Бул деген сөз тарикаттан, тасаввуфтан
сабак берем деген эле сөз да, тарикат, тасаввуф деген бул исламга кийин келген, акырын жылжып кирип кеткен, бул пайгамбарыбыз эскерткен Iyyakum wa muhtasatal umur fa inna kulla bid'atin dalala. Кийин жаңы пайда болгон нерселерден сактангыла. Ар бир жаңы пайда болгон нерсе бул бидат, ар бир бидат адашуу деген хадисине кирип калган бидат да сен ошондон сабак берүүгө бел байлап жатасыңбы деп кээ бир адамдар айтышы мүмкүн дейт. Мен айтамын жообунда дейт. Ысымдар менен жана сөздөр менен жана терминдер менен иш алып барыш аларга биздин байланышыбыз жок дейт. Эгерде кеп сөздө эле, кеп терминде эле болсо, анда биз аны менен эч ишибиз жок дейт. Аны менен иш алып барбайбыз дейт. Мына мен азыр ушул сааттан тарта кеп ушул сөздө эле болуп жаткан болсо, анда тасаввуф деген сөздү өзүмдүн сөздүгүмөн жана түшүндүрүүмөн алып салайын. Бирок биз бир нерсени анык билебиз. Ысым жана сөздөр булар аны менен ислам сыпатталбайт. Жана бидаттар да аны менен сыпатталбайт. Ислам сыпатталат жана бидаттагы сыпатталат. Бул ошол ысымдардын ээси менен, ысымдардын мазмундары менен, маанилери менен кирип чыгышып кишини алакты кылышат да анан. Мисалы деген бир жамаат түптөдүк. Атын Куран жамааты деп алдык да. Жамааттын аты Куран, ысмы Куран. Бирок кылган иши шайтандан бетер да. Миң балекет Куран жок, Куран деп ат коюп ал, андан пайда жок, маңыз жок да. Биз ошол ысымга карабайбыз. Ошол ысымдын артында эмне жатат? Ошонун маңызы эмне, мазмуну эмне, мааниси эмне, биз ошону карайбыз деп атат да. Анан пайгамбарыбыз айткан Iyyakum wa muhtasatal umur, кийин пайда болгон иштерден сактангыла дегенде, ошол сөздүк мааниси этибарга алынган эмес. Бул жер сөз этибарга алынган эмес. Ошол сөздүн артындагы маани, мазмун этибарга алынган, жанакы адашып кеткен акыйда жана шариатка туура келбеген жүрүм турумдарды чагылдырган дейт. Пайгамбарыбыз кийин жаңы пайда болгон иштерден сактангыла, анткени алар бидат дегени бул акыйдага терс жана шариатка терс болгон нерселер. Эгерде ошол кийин жаңы пайда болгон нерсе акыйда деген чегаранын ичинде болсо, шариат деген рамканын чегарасында болгон болсо, фа мархабан, кош келиптир деген сөз. Бирок ошондой болсо дагы мен бул жерде кээ бир адамдардын аллергиясын козгогон сөздөр менен иш алып барып эле коеюн. Анткени кээ бир адамдар бар, алар сөздүн маани, маңызынан дагы ал сөз менен көбүрөөк иш алып барат. Токто, анын маанисине, маңызына көңүл бур дегенче болбой, ал ысмын угуп калса эле болду же тик секирет да. Но ошол адамдар үчүн мен макул алардын аллергиясын козгобой, ошондон эле сен аллергияны кармап жатабы, тарикат деген сөздөн, тасаввуф деген сөздөн, анда макул мен ошол сөздү колдонбой эле коеюн дейт. Мен колуман келсе ошону азыр эс тутумуман тасаввуф деген сөздү чыгарып коеюн. Эгер анта албасам дагы кийинки ушул сабакты берүүдөгү сапарымда муну колдонбогонго аракет кылайын дейт. Анан дагы Ибн Атойла Секандари Хикамул Атоияда бул тасаввуф деген сөздү бир да хикматында колдонгон эмес дейт. Тасаввуф же тарикат деген сөздү бир дагы хикматында колдонгон эмес. Жана ошондой эле Кудай Таалама мүмкүнчүлүк берген ушул эле аалымдын Латоифул Минан деген бир китеп, Ват-Танвир фи Исқати Тадвир деген Тадбир деген эки китебин окугам. Ошол эки китебинде дагы тасаввуф деген сөздү кошкон эмес дейт. Демек, биз бул хикматты окушта анын данегине, маңызына, маанисине кулак салып тыңшайлы. Анан ошол маанилерди Алла Тааланын китебинин таразасына, пайгамбарыбыздын сүннөтүнүн таразасына коелу. Кайсынысы дал келсе аны кабыл кылдык, кайсынысы андан четтеп кетсе аны албадык дейт.
Бирок бул деген сөз хикамул атояда Кур'ан хадиске каршы келген хикматтар бар экен дегенди туюндурбайт. Ал-ихсан ва мауқиху минал ислами вал иман дейт. Ихсан анын исламдагы жана имандагы орду. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын ихсан тууралуу белгилүү бир хадиси бар. Аны бардыгыбыз укканбыз. Аны Азирет Умар ибн ал-Хаттаб риваят кылат. Ошондо Жабирил алейхиссалам жаш жигиттин келбетинде ак кийим кийип алып, сахабалар отурганда келип пайгамбарга тахиятка отуруп, тизеге тизе тийгизип, узун бир хадисте анан иман эмне, ислам эмне деп, анан үчүнчүсү ихсан деген эмне дегенде пайгамбар алейхиссалам ал-ихсану ан та'будаллаха кааннака тараху фа ин лам такун тараху фа иннаху ярак. Ихсан деген Алла Таалага кулчулук кылуун кудум, ал сени көрүп тургандай. Эгерде анта албасаң, анда Аллах мени көрүп, жок, Аллага кулчулук кылуун сен аны көрүп турганыңдай. Эгерде анта албасаң, анда Кудайым мени көрүп турат дегендей кулчулук кылуун. Мына ушул сезим бул ихсан дейт да. Карсаңыз, демек иман, ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах. Ислам, намаз, орозо, зекет, ажылык жана башка. Ушул экөө кандай маанилүү болгон болсо, андан кем калбастан пайгамбар үчүнчү ихсанды айтып атат. Ихсан деген бул Кудай мени көрүп турат дегендей кулчулук кылуу. Жок дегенде, атак Кудай, мен Кудайды көрүп турабым дегендей кулчулук кыл, болсо Алла мени көрүп турат дегендей, я. Демек пайгамбар алейхиссалам эгерде эми биз канчалык деңгээлде ихсанга болгон муктаждыгыбызды өзүбүздөн сурап көрдүк. Пайгамбар алейхиссалам биздин алдыбызга ушул үчүнчү бир акыйкатты коюп берди. Ихсан деген акыйкат бар деп. Биз канчалык аны менен иш алып барып атабыз. Ислам, иман экөө ишке келүүдө ихсандын орду өтө маанилүү. Пайгамбар алейхиссалам пайгамбарыбыздын жашоосу саллаллаху алейхи вассалам жана анын ардактуу куттуу сахабаларынын жашоосу ихсанга канчалык муктаждык бар экендигин көргөзүп берет. Анан ихсан бул иман жана ислам деген эки уюлдун ортосун бириктирген кыймылдаткыч. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жана сахабаларынын жашоосун жана бүгүнкү күндөгү мусулмандардын жана момундардын жашоосун ажыраткан, айырмаланткан нерсе мына ушунда да. Алар дагы иман, биз деле иман келтирип атабыз, биз деле намаз окуп атабыз. Бирок айырым эмне болуп атат? Айырым ошол иман менен исламдын ортосун бириктирген кыймылдаткыч ихсандын маселеси кандай болуп атат? Ошондо айырма дейт. Белгилүү нерсе имандын рүкүндөрү, имандын пайдубалы акылдын топурагына якинди, терең ишенимди эгет, олтургузат. Акыйдан окусаң, сага солкулдагыс бир иманды акылыңа олтургузуп берет. Бирөө жарым эртең баптист келип, сени бирөө жарым бир динсиз келип, сени өзүнүн идеологиясында тартып кете албай тургандай, бир терең ишенимди сенин акыл деген топурагыңа олтургузуп берсе, ислам болсо ошол сенин денеңе ошол исламдын буйруктарын бойойт. Намаз окуйсуң, орозо кармайсың. Яни иман бул акылда болуп атат, ислам бул денеде болуп атат да. Бирок ошол акылдагы терең ишенимдин зарядын дене мүчөлөргө, биздин тулку оюбузга көчүрүп жеткире турган зым бул ихсан дейт. Сен мынтип айтышың мүмкүн дейт, биздин бул зымга болгон муктаждыгыбыз жок. Акыл менен билип алсаң эле ошол өзү жетиштүү аны иш жүзүгө ашырууга. Акылың менен билдиң, орозо парыз экен, намаз окуш керек экен деп болду. Ошол акыл менен билип койгон нерсе гана жетиштүү. Акыл менен билсең болду, аны аткарасың да. Анан каякта бир нерсени айтып сен башты оорутуп атасың дешиң мүмкүн дейт. Бирок бул түшүнүгүң түбүнөн жараксыз, илимий жактан алып караганда дагы. Түбүнөн жараксыз бүгүнкү көрүнүп турган реалдуу жашоодогу мусулмандардын абалын караганда дагы. Алла Таалага акылы менен иман келтирип койгондор канча?
бирок алардын жашоо образы акылы менен ыйман келтирген ошол ыйманга караманча каршы атүгүл терс. Атүгүл пайгамбарыбыздын доорунда дагы канча адамдар болгон акылдары менен ишенген. Бүгүнкү күндө болсо акылы менен ишенген, бирок жашоосу исламга терстер пайгамбардын доорунан дагы эселеп көп. Булар тууралуу Алла Таала Кур'ан-ы Каримде стаиду билла ва жахаду биха вастайқанатха анфусухум зулма ва улува дейт. Ал динсиздер, путпарастар, дин душмандары акыйкатты, Куранды, чындыкты, пайгамбардын пайгамбарлыгын четке какты. Бирок алардын ички дүйнөлөрү анык ишенди, билди. Бирок эмнеге четке какты? Зулман, зулумдук кылып жана текеберлик кылып. Орысча айтканда прекрасно билген Абу Жахил пайгамбарыбыздын пайгамбар экендиги. Бирок аны менен урулашкастыгы, атаандаштыгы жол берген эмес. Жөөттөр өздөрүнүн баласынан дагы кыйыныраак тааныган пайгамбардын пайгамбар экендигин. Атүгүл Кур'ан-ы Каримде алар пайгамбарды өздөрүнүн балдарынан дагы жакшыраак тааныйт деген Азирети Умар Абдулла ибн Салам мусулман болгон жөөттөрдүн алымында сурайт, силер тууралуу ушундай аят айтып атат, ал кандай түшүнсө болот дегенде, эй Умар дейт. Мен аялыма шектенишим мүмкүн дейт. Мен жокто көзүмө чөп салып, уулум башкадан төрөлүп калды деп шектенишим мүмкүн дейт. Бирок пайгамбар кандай шектенбейбиз дейт да. Ошондой дегенде Азирети Умар Абдулла ибн Саламдын чекесине өтпөйбү? Көрдүңүздөрбү? Ансарындай жөөттөр өтө сонун билишкен пайгамбардын пайгамбар экендиги. Бирок булардын арабтар менен болгон кылымдык кастыгы, ар бир уруш болгон сайын аз күндө акыры пайгамбар келет. Буга чейин дагы пайгамбарлар бизден жөөттөрдөн чыгып келген. Акыркы пайгамбар дагы бизден чыгат. Ошондо биз силерди Аат менен Самут кому кандай кырылган болсо, биз да силер ошондой кырабыз деп, ушундай бир кыжыры менен каны кайнап, ушундай бир душмандык кылып, ушундай бир нацисттик менен ушинтип турган чакта алардын тагдырына алар үчүн кашайып пайгамбар арабтардан чыкканда булардын күйбөгөн жери гүл болду дагы. Пайгамбар экен анык билсе дагы булардын кастыгы, фанаттыгы, нацисттиги, өздөрүнүн таассуп, өзүнүн улутуна болгон ашыкча момундай бир жан далбастап ичкүйдүүлүгү, көрө албастыгы жол бербей койду ыйман келтирүүгө. Кана ошондо жогоруда айткан адам сөзү боюнча акылың менен эле ишенип койсоң, акыл менен билип койсоң эле жетет экенби? Жетпейт. Ошол акылдагы нерсени денеге, тулку бойго тарката турган артерия бул ихсан болот экен. Кандай эле жүрөк ошол артериялар аркылуу канды бүтүндөй денеге таркаткандай эле ошол акыйдада үйрөнүп билген чындыкты бүтүндөй денеңе, жан дүйнөңө сиңире турган, жеткире турган зым, артерия бул ихсан экен да. Ошого пайгамбарыбыз ихсанды ыйманга, исламга кошуп туруп айтып атат, ихсан депчи. Канча убакыт калды? 20. Ошондуктан демек аныкталган нерсе акыл жеке өзү кана инсанды жүрүм турууга түрткөнгө как стимул катары өзү жалгыз жетишсиз. Анткени акылга каршылаш болуп, конкурент болуп ким чыга келет? Фанаттык кастык, улуттук кастык, уруулук кастык, каалоолор, кумар каалоолор, шахваттар, миң түркүн сезимдер ага конкурент болуп чыга келет дагы. Анан бул согушта бул акыл жеңилип калат сезимдерге. Ошентип бул жерде башкармачылык акылдын эмес, сезимдердин колуна өтүп кетет дагы, чындык жашырылып калат. Көп адамдар уурулук кылат. Уурулук кылып атканда билет, шарият тараптан, мыйзам тараптан бул арам экендиги. Бирок байлыкка болгон ачкөздүгү, сезими ошол акылда билген нерсесин жеңип коет. Көп эле кылмышкерлер кылып аткан кылмышы ар тараптан не закон, үрп-адат, каада-сал, шарият жактан алып караганда арам экендигин билет, бирок ошол нерсе болгон кумар каалоосу аны жеңип коет дагы, акылындагы бар маалыматы эч бир пайда бербей калат. Ошол ихсан акылдагы нерсени иш жүзүнө ашырууга
негизги ролду ойнойт экен. Ансыз баягы денесиз рух, кыймылсыз бир скульптура сыяктуу эле бир айкелге айланып калат экен. Сабабыбыз эмкеде